Адахан Мадумаровду кылмыш жоопкерчилигине тартуу аракеттери 2 жылдан бери болуп келатат. Өткөн жылы депутаттар макулдугун берген эмес. Бул жолкусунда кандай болот айтуу кыйын. Жогору жактан катуу буйрук келгенби, бүгүн депутаттык комиссия жабык эшик артында шашылыш жыйын өткөрүп, эртең маселени жалпы жыйынга чыгарууга аракеттенүүдө. Максат Мадумаровдун эле оозун эмес, парламенттин оозун жабуу аракети болуп жатат. А Мадумаровсыз жогорку кеңеш эмнеге айланары көпчүлүккө түшүнүктүү. Бұл жерде чындыкты билиш максат эмес. Бир гана максат. Ошол Мадумаровдон трибунаны алыш, Мадумаровдон микрофонду алыш, Мадумаровдон жогорку кеңешти тазалаш. Андан кийин бардык билгенимди билем дегенде кете бериш максатында. Бул менимче жогорку кеңешке берилип аткан экинчи мындай бир белги. Чоң белгилерден бирөөсү. Ана депутат Бакировдун депутаттык мандатын алуу боюнча сот жараянды жүрүп өтөт. 2 жыл баштагы болуп өткөн окуяга. Бул биздин Кыргыз тарыхында, соңку тарыхында биринчи жолу ушундай окуя болду. Шайлоо учурундагы бардык мыйзам бузуучулук, алишендиктер кайсы бир мирчемде белгиленген, ошол мөөнөттө гана каралат, калган учурда алынбайт, каралбайт. Бирок башкача болуп атат. Эмне үчүн? Себеп депутаттын тутунган позициясы жакпай калышы мүмкүн да. Туура эмес позиция кашанын ичинде. Ошол сыяктуу эле жанагы жогорку мисалдар, мына көрүп атасыңарбы? Эгерде биз айткандай болбосо, баары бир биз башкача чечим кабыл алып коюшубуз мүмкүн деп бул күчтүү көрсөтөт. Экинчиси, Мадумаровдун мисалында өз алдынча пикир айткан киши менен биз моундай кылып сот аркылуу эсептешип коюшубуз мүмкүн. Болгондо дагы жанагы ушак таратуу фабрикаларынын чоң бир көмөгү менен, жардамы менен. Ушак токкуган фабрикалардын табары азыр аябай жакшы өтүп атат. Жакшы өтүп атат да, керектүү табар болуп атат алардын табарлары. Ошондуктан кандай болуп чечилет, жогорку кеңеш кандай чечим кабыл алат, муну бизге окшогон өлкөдө айтыш өтө кыйын. Бирок жогорку кеңеште дагы өзүн өзү сактап калуу. Байсалов мындай деди, тигиндей деди, бул мындай деди. Жок, алар ишарат болмоюнча бир сөз айтпайт. Ишарат эптеп ушул мүмкүн болушунча жогорку кеңешти эл алдында жаман көрсөтүп, андан ары карай такыр эле сөзгө келбей турган болсо, бул жогорку кеңештен кутулуунун аракети. Адахан Мадумаров чоң калибрдеги саясатчы. Анын аброю өлкө сыртында дагы жогору. Акыркы эле мисалды келтирели. Жакында эле биздин эл аралык коопсуздук жана миграция комитетинин депутаттары Москвага барып келишти. Анда мамлекеттик думанын тармактык комитети менен биргеликте жыйын өттү. Биздин делегацияны ачык эле айтуу керек, жылуу маанайда тосуп алышкан жок. Тосуу алуудан сырткары айрым маалымат булактары биздин депутаттар боюнча башкача тондо жазышканы байкалды. Мисалга, Кобра деп аталган телеграм каналы жыйынга келген биздин делегацияны мындай деп сыпаттады. Олуттуу аянтчага катышууга келген депутаттар орус тилине каршы багытталган тил мыйзамын кабыл алууга жана Кыргызстанда орус мектептеринин ачылышына каршы чыккан, кыскасы анти-россиячыл депутаттар келишти. Ачык айтканда батышчыл публика чогулду. Мына ушулардын фонунда бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров ак куштай эле айырмаланып турду. Ал Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы салттуу байланыштардын маанисин, ошондой эле Борбордук Азияга келип жаткан англосаксондук дүйнөгө багытталган идеялардын зыяндуулугун так түшүнгөн жападан жалгыз чыныгы кыргызчыл саясатчы. Айтмакчы, бул позициясы үчүн Мадумаров Кыргызстандын бийлиги тарабынан тынымсыз куугунтукка жана кысымга дуушар болууда. Бул тууралуу биз бир нече жолу айтканбыз. Акыркы учурларда алар аны Россиянын пайдасына төңкөрүш уюштурууга аракет кылган деп айыптап жатышат деп жазат канал. Белгилей кетсек, Кобра телеграм каналы Кремльге жакын каналдардын бири. Аталган канал макаласын мындай деп улаган. Жыйында Мадумаровдон башка кыргыз депутаттарынан эч кимиси сүйлөгөн жок. Келген депутаттар сүйлөөгө кожоюндарынан тапшырма алган эмес окшойт. Делегациянын курамы диалогтун өнүгүшүнө каршы куралгандай. Ал эми унчукпо, бул чындыгында диалогтун саботажы. Бул жерде дагы Кыргызстандын бийлигинин, өлкө ичиндеги батышчыл коомчулуктун жана анын сыртындагы англосаксондордун кызыкчылыгы үчүн Россия Федерациясы менен оюну темасына кайрылабыз. Бирок кыргыз тараптын баардык оюнун Мадумаров бузуп, бир нече олуттуу демилгелерди көтөрдү.
Адахан Мадумаровдун демилгелерин колдоп, Кремлдин маалымат булагы жазып жаткандан кийин Россиянын жогорку эшелонундагы адамдардын көз карашы бул кишиге кандай экенин байкасак болот. Адахан Мадумаров көтөргөн демилгелердин бири Кыргыз-Орус Славян университетин реформалап, Ельцин эмес, Пушкин атындагы Орто Азиядагы университетке айлантуу. Ал жерде орус тили жана адабиятты, тарых, географияны окутуучу мугалимдерди даярдоо керек. Көптөр бул окуу жай ансыз деле иштеп жатпайбы? Эмне кереги бар деши мүмкүн. Бирок Славян университети аты эле болбосо, биздеги катардагы окуу жайларда эле болуп калган. Бул биринчиден. Экинчиден, Орто Азия өлкөлөрүнө мугалимдерди даярдоочу окуу жай болсо, бул келечекке арканды узун таштаган болобуз. Мунун ичинде геосаясий маселелерден тартып, экономикалык жактан дагы артыкчылыктар болот. Караңыз, азыр биз Ажыдаар менен Ак аюунун ортосундабыз. Ары жакта далай алгыр куштар турат. Дүйнө ушунчалык тез өнүгүп жаткан убакта жана жакынкы келечекте Борбор Азия үчүн кармаш катуу болоорун эске алганда, кимге жакыныраак болгонубуз оң. Ажыдаар жана алыстан келген алгыр куштар бизге жакшылык каалабаса керек. Албетте, эгемен өлкө болгондон кийин баары менен достук мамиледе болуубуз керек. Бирок арканды алыска таштап, акыл жүгүрткөнүбүз оң эмеспи? Россиялык кесиптештери менен жыйында Мадумаров дагы бир дыйкандар үчүн маанилүү маселени көтөрдү. Акыркы жылдары дыйкандар мөмө жемишин Кыргызстандан жүктөп алып, 3-4 миң километр баргандан кийин чек арадан киргизбей койгон канча учур болуп жатат. Өлкө түндүгү түшүмүн казактар аркылуу, түштүктүн дыйкандары Өзбекстан аркылуу сырткы базарларга ташууга же ошол ортомчуларга арзан сатууга аргасыз болуп жатат. Адахан Мадумаров чек арадан текшерип киргизбей койбой, Россияны Кыргызстандан текшерип, анан чыгаргыдай кылуу талабын койду. Мадумаров Россиянын керектөөчүлөрдүн укугун коргоо кызматы Кыргызстандын жашылча жемиштерин республиканын чек арасында текшерүүнү уюштурууга чакырды. Анткени кыргыз бизнеси ири чыгымга учурап банкрот болуп жатат. Ал эми айыл чарба өндүрүүчүсү эң сонун экологиялык жактан таза товарларды алма, помидор, бадыраң, баклажан, калемпир, мөмө жана башкаларды бере алат. Товары бар машина 4000 чакырымдай жол жүрүп, акыры артка кайтарылат. Андан да жакшысы Кыргызстанда Роспотребнадзордун кызматкерлери иштеген, баарын дароо текшере турган ири сатып алуу пункттарын, кампаларды түзүүнү жолго салуу сунушун берди. Дагы бир маанилүү сунушту тагыраагы талапты Мадумаров Москвага коюп келди. Азыр Орусиядагы мигранттардын балдарынан 6 жашка чыккандан тарта бармак издери алынат. Биздин балдарга мындай мамиле болбойт. Жок дегенде өз алдынча болуу курагына келгенде алгыла деп маселени кабыргасынан койду. Муну чакырган тарап кабыл алды. Өз мамлекетинин кызыкчылыктарын алдыга койгон саясатчы деп маалымат булагы. Постсоветтик мейкиндикте дагы деле ушундай көз карандысыз улуттук саясатчылар бар болгону кандай сонун. Бирок алар жылдан жылга азайып барат деп жазды. Ушинтип сырттагылар колдогон инсанды өзүбүз камайбыз дегенге чейин барып кордоп жатканыбыз өтө өкүнүчтүү.